Дагы бир чоң маселени мен айтып кетейин дедим. Ушул тапшырма болуп калсын. Быйылкы жылдын акыркы чоң тапшырмаларынын бири бул, урматтуу кызматкерлер, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз эмне үчүн кызмат кылып атабыз? Негизги кызматыбыз бардык эле мамлекет кызматкерлердин, бул укук коргоо органдарынын, органы безопасности, мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү бийлик органдарынын бардыгыбыздын бир гана кызматыбыздын жыйынтыгы бул жөнөкөй адамдардын жашоо тиричилигинин оңдолушу. Эгерде кайсыл бир жерде ошо жөнөкөй адамдардын жашоо тиричилигине каршы болгон же ошолордун турмушуну оордоткон ситуация боло турган болсо, ошону биз жоюшубуз керек. Ошону жоюу боюнча бардык аракеттерди, мыйзамдуу аракеттерди көрө башташыбыз керек. Ушундай бир терс көрүнүштөрдүн бири, көптөгөн жылдардан бери эч кандай бир чара колдоно албай же колдонгон чаралар эффективдүү болбой келе жаткан тармак бул ушул жөнөкөй адамдарга берилип аткан акча насыяларынын проценттеринин жогорулугу. Муну кимдер жасап атат? Муну мына ломбардтар, билесиздер. Ар бир шаарда, ар бир райондун борборлорунда, жерлерде ломбардтар көбөйүп кеткен. Ломбардтардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачың тик турат. Ломбардтардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинде акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошо ломбардтан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп, аны дагы эзет. Ал өзүнүн проблемасын чечпестен кайра проблеманын үстүнө проблемага батып, өзүнүн үй мүлкүн алдырып коюп атышат, мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Мына ушинтип проблеманын үстүнө проблема болуп, эл кыйналып атат. Мына ушул проблеманы чечишибиз керек. Бул ломбардтардын үстүнөн байыгандар кимдер? Баягы эле сүткорлор. Сүткорлор. Туура банк системасы бизде иштеш керек. Финансылык система иштеш керек. Бирок банк системасын бүгүнкү күндө улуттук банктын коюп берген проценттик ставкаларынын негизинде 12-15% тегерегинде. Ну макул болсун 20% тегерегинде. Ал эми бул ломбардтарың болсо, мына мен 3-4 списогун алып келдим. Ломбардтарың болсо бир нече жүздөгөн проценттерди коет экен. Мына ошонун негизинде элдер өтө көп кыйналып кетти. Биз муну мыйзам чегинде улуттук банк лицензия берип атабы ошо ломбардтарга. Улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен, кызматкерлери менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%тен бийик ломбардтар процент койбош керек. 30%тен бийик кое турган ломбардтардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек. Мына ошолор боюнча маалыматтарды силер топтошуңар керек, жерлерден. Мисалы, кээ бир ломбардтар, мына сотовый оператор О деньги деген бар экен. МКК акча булак дейт. 244% менен берет экен. МКК Заман Финанс, бывший Сомо дейт. 267% менен акча берет экен. Ломбард элдик капитал, бывший Сомо дейт. 267% менен берет экен. МКК Достукча, Акчамат дейт. 378% менен берет экен. МКК АБН дейт. 104% менен берет экен. Мына. Бул эмне деген адамды элди тоноо деген. Ушуларды көздөн көз тонотуп коюп, каратып коюп, биз карап отурабыз. Андай болбош керек. Бул дагы улуттук коопсуздукка түздөн түз таасирин тийгизет. Себеби элдерибиз байыбаса, күндөн күнгө жакыр болуп кетип атса, жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилиги оңолбосо, демек улуттук коопсуздукка чоң таасирин жана өзүнүн зыянын тийгизет. Ошондуктан ушул маселе боюнча жумушту мындан ары алып баргыла. Бул бир эле Чүй облусуна эмес, бул бүткүл республикадагы бардык улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине арналат. Жергиликтүү бийлик органдарына, укук коргоо органдарына жана банковский системада иштеген ушу улуттук банктын лицензия берген бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине арналат. Мындан ары 30%тен ашык процент менен акча берген ломбардтардын бардыгын лицензиясын кайтарып алып, жаап аларды. Жана алардын кожоюндарына мыйзамдын чегинде биз чара көрүшүбүз керек. Ошондо элибизге шарт түзүлөт. Ошондо элибиздин кайсыл бир деңгээлде тоноп аткан адамдар азаят.
ага дагы баш ийбестен, мыйзамга дагы баш ийбестен дагы деле тонойбуз деген аракеттери болсо, анда биз дагы өтө катуу жазаларды колдонобуз. Ушул маселени эсиңиздерге тутуп алыңыздар.